Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы Борбор каладагы жаратылышка, экологияга көзөмөл жүргүзүүдө. 2 ай мурда түзүлгөн мекеме жаңы унаалар менен камсыз кылынган. Кызматкерлер электромобилдин бир топ артыкчылыкка ээ экенин айтып жатышат. Машиналар келе электе, көрсөтүлгөн унаалар келе электе биз өзүбүздүн унааларыбыз менен жүргөнбүз. Бир күндө коллегам экөөбүзгө 1000 сомдон ашык күйүүчү майга акча кетип аткан да. Бул машиналар келип азыр зарядтаган 20%дан 100гө чейин жана айтып кеткендей эле 1 сааттан ашык зарядтайт. Ошол заряд менен 2 күн, 3 күн жүрөбүз да. Акча каражаты жагынан өтө кандай десем, үнөмдөлөт. 500 сомго зарядтайбыз, 3 күн айдайбыз. 1000 сом менен мындай жөнөкөй машина менен 1 күн жүрөбүз да. Райондо кыдырабыз да. Муниципалдык инспекция электромобиль менен камсыз кылынганы бекеринен эмес. Жаратылышты коргоо жаатында иш алып барган мекеме айлана чөйрөгө зыян келтирбеген унааларды пайдаланып, башкаларга үлгү болушу керек. Бул транспорт каражаттары менен тынымсыз иштеп, 2 ай ичинде жаратылышка зыян келтиргендерге жалпысынан 25 миллион сом айып пул салды. Муниципалдык инспекцияга 9 электромобиль алып берилген. Ошол биздин жумушту эффектисин көбөйтүш үчүн азыр шаардын ичинде электромобилдерди балдар айдап кайрылууларга, укук бузууларга тез жетип мүмкүнчүлүктөр аябай көбөйдү. Биздинге да шарттар түзүлдү. Инспекция тарабынан ушу экологияга көзөмөл жүргүзүп жаткандан кийин биз дагы ушу машиналарды экологиялык жактан таза, газ менен жүрбөйт, бензин менен жүрбөйт электромобилдер шаардын ичине ыңгайлуу, экономичный. Электромобиль чыгымды гана кыскартпастан, анын айдоочулары башка артыкчылыктарга да ээ болуу алдында турат. Бул үчүн мамлекет башчысы атайын мыйзамга кол койду. Эми тиешелүү мекемелер бул багытта иш алып барат. Новое понятие, как зеленый номер, это номерной знак. Жаңы мыйзамга ылайык жашыл номер белгиси жөнүндө түшүнүк кирип жатат. Ал электр менен жүрүүчү унааларга берилип, жаратылышка зыян келтирбеген транспорт каражаты экенин айгинелеп турат. Биз жашыл номердин стандартын иштеп чыгабыз. Эми жашыл номерлүү унаалар же электромобилдердин айдоочулары үчүн жеңилдетилген шарттарда иштелип чыгат. Айрымдар акысыз унаа токтотуучу жай уюштурууну да сунуштап жатышат. Буга чейин мэрия электромобилдер жол тыгынына кабылбаш үчүн өзүнчө тилкеде жүргүзгөн тажрыйбаны колдонуп көргөн. Мындан сырткары электромобилдик кубаттоочу станциялар көбөйүүдө. Бул айрыкча Бишкек шаарында ишке ашырылып жатат. В рамках этой программы правительственные акселераторы. Буга чейин кубаттоочу станцияларды курууга уруксат берүү, аны орнотуу иши 185 күнгө чейин созулчу. Өкмөттүк акселератор программасынын негизинде 65 күндө белгиленген. Бул убакыт аралыгында биз бардык тиешелүү жумуштарын жыйынтыктап беребиз. Программа иштей баштагандан бери шаарда 41 жаңы станция орнотулду. Жакынкы убакта дагы 18 станция ачылат. Биз бул багытта иш алып барган ишкерлерге олуттуу жардам көрсөтөбүз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына таянсак, былтыр 9000ден ашык электромобиль импорттолгон. Автотранспорттарды жана айдоочулук курамды каттоо мекемеси болсо, 1 жыл ичинде 1,5 миңден ашуун электромобиль катталып, мамлекеттик номер алганын билдирүүдө. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.